Assalamu alaikum Take dostum. Men toylop kaldım da. Ушул садыр мени советник кылып алса болмок экен да. Мен жакшы советтерди айтмакмын. Мына 2 күндөн кийин тигил депутаттардын 5 жылдык убактысы бүтөт да. Бирок дагы бир нерсени ойлоп табышып туралар. Дагы 3-4 ай бекер айлык албай иштеп турабыз деген болушуп. Алардын ою боюнча бекер офис керек экен да. Ошол үйгө чогулуп алышып, интрига кылып, кайра ошол садырдын иштегенине жолтолуп, канткенде кайра келебиз деп ошол жерге күндө ар нерсенин башын кылтыйтып коюп чогулуп алып отурат экен да. Булардын пайдасынан зыяны көп. Андан эгерде мени кеңешчи кылып алганда мен мындай кылмакмын. Мына кече шайлоо бузулду болуп революция болду да. Ошондо эле шайлоо жыдыды, бузулду деп туруп эле жанагы 3 партия ушулардын айынан болду. Ушулар сатып алды элди, баардык нерсени туура эмес кылды деп туруп, ушул үчөөнү шайлоого кошпой калган партияларды эле жыдыды деп туруп эле кайра шайлоо өткөрүп коюш керек болуш керек болчу. Себеби дегенде аларды залогу дагы кала бермек, тигилердин залогу өкмөткө өтүп кетмек, нарушитель катары. Анан кийин эң негизгиси, Take досум, ошол 3 партияда болчу да жалаң чимкириктердин баарчы ошолордон кутулмак да. Алардан дагы кутулмак. Тынч, таза кайра жолун баштап кете бермек. Эми мына булар эмне болду? Ар кимиси келип мындай кыл, тигиндей кыл деп аралашып алып, эми өздөрү каршы мыйзам чыгарбайт да турабы? Эми кайрадан дагы кызык оюн биякта башталды досум.